Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул мен Тимур Сабырбеков, Афган согушунун ардагери. Кезектегидей эле бүгүн дагы ошол өзүмдүн каналыма чыгып, сиздерге өзүмдүн оюмду айтууну чечтим. Урматтуу кыргыз элим, мен ошол кыргыз мамлекетибиздин тетиги Акаевдин доорунан баштап ушуга чейин кандай бизде событиялар болгон, ошонун баарын жакындан билген жаран катары өзүмдүн оюмду айтып кетким келди. Ошондон бери биз эмне болдук? Ар кандай кыйынчылыктар болду. Бардык нерсенин баары ушул мамлекеттин башчысына байланыштуу. Кандай гана өзлөрүн оправдывать этпесин, бирок азыркыдай болуп өнүгүү эч качан болгон эмес. Биз аны жакшы билебиз, кандай кыйынчылык болгон элибизде. Эми ошол баардык событиялардан эмне болгонубузду ошондон сабак албагандар көп бизде. Өзүнүн популисттик көз карашын жана выскочкалар деп коет го, чыга калып кыска ою менен өзүн көргөзүш керек. Жанагындай элди будоражить этип, ар кандай жана блогер деп коет го, чет өлкөгө отуруп алып бир жерден мындай болуп атат, тиягыбыз мынтип атат, экология же болбосо Кытай каптап кетти, өлдүк, бүттү, тиги бу деп элдин баарын будоражить эткен бир туура эмес ой жүгүрткөн бир жарандарыбыз бар да. Баягы паника жакын адамдар. Ошонун себебинен көп нерселер болуп кеткен да биздечи. Ошон үчүн мына бизде түшүнгөн патриот, Кыргыздын келечегин көргөн мындай жарандарыбыз өтө көп. Кыргыз элибиз мынакей биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин мына ушул бийликке келгенден берки программасын көрүп, биз ошого чоң ишеним жаратабыз. Мен лично, как Афган согушунун ардагери, мен как мугалим катары мен Садыр Нуркожоевичке ушунчалык ишенем. Кылып аткан иштерин баарын өзгөсү менен көрүп, ошого Кыргызстандын келечегин көрүп атам. Бизде жакшы нерселер болуп атат азыр. Мынакей жанагындай чоң долбоорлор ишке ашып атат, Кудай буюрса. Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан жана темир жолдоруна баардык ошол иш башталды. Мынакей эң чоң долбоорубуз Камбар ата КЭСи, мына энергетикадан зависимый болбой калабыз. Жанагындай чоң мамлекеттер көптөгөн бүгүн эмесине мүчө болдук. Бүт канча деген мамлекеттер бизге дүйнөлүк, дүйнө жүзү уже биздин мамлекетибизге ишеним жаратып атат. Анан ошон үчүн мынакей азыр жакын арада ушул эме саммит болгон жатат, Шанхайский. Анда дагы бүт лидерлери келет экен, 21 мамлекеттен. Ошолордун баары тең биздин Кыргызстаныбызга ошо өнүгүү жагына бир жол ачат деген жакшы ойдомун да. Анан кийин жанагындай болуп будоражить этип, элибизди ар кандай эмени койгула жигиттер. Андайды токтотуш керек. Биз баарын көргөнбүз, согушту да көргөм мен. Бардыгын тең. Эң боевой подразделение разведортада болгом, тем более Афганда. Тиги дүйнөгө барып келгенмин, ранение алып тяжелый. Так что согуш эмне экенин, кандай эмеде калабыз, анын баарын тең жакшы билем мен. Ошон үчүн бизге, элибизге тынччылык керек. Анан кийин жарандарыбыз, түшүнгөн жарандар мынакей ушул программаны Садыр Нуркожоевич Жапаровдун президентибизди колдоп, жакшы жакка умтулушубуз керек. Ошол менин айтарым. Анан кийин эле коркуп эле ар кандай тияк биякты айта бергенде болбойт. Мына мисалы министр, внутренних ички иштер министрлиги, ал өзүнүн так ишин жакшы билет. Иштеп атат, көргөзүп атат. Тиги президентский аппарат, ал жагы дагы ар бир жанагы сельский хозяйство боюнча мынакей
Ет жаган болсо мынакей атайын көчмө жанагындай магазиндерди ошо ачып элибизге жакшы кам көрүп атат. Бул жаманбы? Кайра биз ошого сүйүнүп баардыгыбыз жакшы жашоо эмеге умтулушубуз, оюбузду оңдошубуз керек. Эң биринчи оюбузду тазалап. Ошол урматтуу туугандар, замандаштар, элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук. Ошо баарыбыз бирге бололук. Келечегибиз кең болсун. Ошол баардык жакшылыктарды сиздерге каалайм. Тимур Сабырбеков, Темирбек, Афган согушунун ардагери. Рахмат.